Matiz Tico Labolon моторлору bir kıl болгондуктан зажиганиясы крем зупчаты алмашканда дагы bir кылдай эле болот. Бул азыр Тикон мотору. Матизди же Лабону алмаштырам десеңиздер, ушул жол менен гана алмаштырсаңыздар болот. Ал жерди караңыздар. Мына шкиф, бул генератор улана турган шкиф. Мына жерде көрдүңүздөрбү? 0 деген жазып турат. Мына жерде кичте оюлган жер турат. Ушул метка сыртынан көрсөңүздөр болот. Азыр биздики турланда меткабыз. Анан кийин ушул жерде болтту аз бурап ачтык биз. Бардыгы таяр. Ачкандан кийин эле ичкери жагында дагы мына жерде көрсөңүздөр болот, мына метка бар. Көрүндү сиздерге, ушул метка. Ушул метка менен мына жерде дагы меткасы бар, экөө. Мына ушул экөө бири-бирине туш келиш керек, көрдүңүздөрбү? Үстүңкү веткалар неме туура келди ошо бул жактачы. Ошо грем ременди алмаштырам деген учурда колдонсоңуздар болот, ушул меткаларды коюпчу. Астыңкысына мына ушул сырткы тоскучтун нөлгө коюп туруп ача бересиздер. Натыжитель бар. Şu натыжитель болттан чечсеңиздер, мына ремен чыгат. Андан кийинкиси дагы уверенный болуш үчүн свича биринчи проводду чечебиз дагы. Мен чыгардым эле. Свича дагы майлап койгон. Бул уже мотор жасала турган болот азыр. Uyutturuk. Soğuk. Al ketip kaldı da mıydı, mınaki? Hazır birinci porsiyon çıkıp durat. Atırtkan marşı girmeydi atlar. Keyinkiler bular çıkmagan için ular daspayız. Şu birinci lassanızlar çıkarttı öyle. Hazır birinci porsiyon çıktı. Bulacak metka tura geldi. Amınan aslında dağı metka var. Al жерде ичкерide болот да ал. Onun için bu şkifti çeç gerek oldu. Biz çeçpesten de almastır koysak болот. Натыжитель чечкенге бизге 13 күлүш керек болот, накидной. Ушул жерден бата турган болуш керек да. Көпчүлүгүңүздөрдө бул 12 болот. Меники бул мотордун немеси болт алмашкан. Ошондуктан 13 түшөт буга. Сиздерге көбүнчө 12 болот. Натыжитель күлүш 12 түшөт көбүңүздөргө. Hazır şu натыжитель чечилип атат. Болт до конца чыкканда, мына жерден чыкпай калат да. Ошого азыр бул жерде кыргызча атайын асылган жери бар. Gördünüzler mi?
кичине асылганына кыргызча кылып тешил жедирип койгонбуз. Көпчүлүгүндө деле бар ушулар. Ошол жерден болуп да канса чыгып кеткенгечи. Биздин болот чыкты. Бул меткадан сырткары. Жетилден дагы ал жерде трос бар. Çıktı. Natijeliyoruz. Maka. Zamen remendi şunu almıştık dostlar. Men albatta bunu жерге түшүп моторду чүрүп алууга деп элем сиздерге. Сиздер ошол турган жеринде деле жасасаңыздар болот. Биз мотор жасайбыз, ошого чүргөнбүз. Көпчүлүгү сураганыңыздардан ушул замен натижелүү видеосун чыгардык. Жакса кимгедир пайдасы тийсе, жакшы комментарий жазып, колдоп, лайктан басып коюңуздар. Моторуңуздар келип калдыбы, кандай текшеребиз десеңиздер. Көрүңүздөр, эмеде май турат. Азыр биринчи свич атат. Свичанын ичиндеги майланышып калган көрүңүздөр. Мына свичанын башы дагы майланышып калган, май жеп баштаган да. Кальций пропускать этип баштаган майды. Экинчи, үчүнчү деле ошондой. Кыскасынан ушул моторубуз азыр чечип, кийин акырында дагы чогултуп видео жасайбыз. Натижелүү негизинен ушундай алмаштырып койсоңуздар эле болот. Натижелүү көбүндө катып калган учурда анан ременди үзөт. Алчы айланма калат. Мына ременди замен кылганда ушул меткаларын коюп эле замен жасай берсе болот. Мына жерде көрсөңүздөр болот азыр. Астыңкыны көргөзө кетейин. Mına şikif. Gördüğünüzler bastыңкысы. Ал жерде кичине үтүр бар. Мына ал жерде зубчатыйдын немесине дагы мындай ойма бар. Заводской. Мынаны чечкениңиздерде дагы көрүнөт дана. Биз аны чечпейбиз, ошондуктан сыртынан эле көргөздүк. Үстүңкүсү 610 деп турам. Ал жерде дагы меткасы турат. Экөөтең бири-бирине туура келиш керек экен. Ошондо ремен точно коюлган болот немеге, зажигание, крем зажиганиячы.